Саламатсыздарбы? Эфирде Жума Баян маалымат аналитикалык программасы. Кызматыңыздарда Ильязбек Балташев болот. Сиздерге апта ичиндеги негизги окуялар тууралуу айтып беребиз бүгүнкү чыгарылышыбызда. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары 1 жылдык ишин жыйынтыктап каникулга тарашты. Бул чакырылыштагы эл өкүлдөрү эмнеси менен элдин эсинде калды. Кайсы коррупционерди кармаба, анын артында депутат же саясий топтун өкүлү турат. Ал эми элдин ырыскысын уурдагандар эртедир кечтир өз жазасын аларын унутпашы керек. Мындай билдирүүлөрдү президент Сооронбай Жээнбеков апта ортосунда жогорку кеңеште билдирди. Бишкектин мэри Албек Ибраимов кытайлардын акчасына салынып жаткан жолдорду журналисттер менен биргеликте барып жумуштун жүрүшүнө көз салды. Бирок шаардыктар капиталдык оңдоодон өтүп жаткан жолдор өтө узак убакытта жумуштун ыргагы болсо өтө солгун маанайда жүрүп жаткандыгын белгилешүүдө. Өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштырган балыкчы Жалал-Абад жолунун курулушунун башталганына быйыл 4 жылдын жүзү болот. Жалпы болуп 433 чакырымды түзгөн жолдо 2 эстакадалык көпүрө жана узундугу 3 км 815 метр түзгөн тоннель курулууда. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары 1 жылдык ишин жыйынтыктап каникулга тарашса, парламент төрагасы бул аралыктагы ийгиликтери, кемчиликтери тууралуу маалымат жыйын курду. 1 жыл аралыгында президенттик шайлоонун тынч өтүп, элдин коопсуздугу камсыз болсо, эл өкүлдөрү тарабынан чыгарылган мыйзамдардын калк үчүн пайдалуу жактарын Дастан Жумабеков тизмектеп айтып берди. Ошондой эле маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн кызыктырган суроолорго да жооп узатып, эмгек өргүүдө кайда эс алаарына чейин ачык айкын билдирди. Бул 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңештин курамына үстүртөдөн көз сала турган болсок, айрым эл өкүлдөрүнө кылмыш иштери козголуп, абактарда жатышса, дагы бири чек араны мыйзамсыз бузуп чет өлкөгө качты. Ал эми айрым депутаттардын ыйык трибунадан айткан анча-мынча кептери коомчулуктун кыжырын кайнатып. Жада калса, эл өкүлдөрүнүн сөздөрүн өнөр адамдары шак-абага айлантканда учурлар болду. Деги эле 1 жыл ичинде жогорку кеңеште кандай өзгөрүүлөр, жетишкендиктер байкалган? Кийинки сюжетте сөз болот. Solor talalar, elimizin şanı menen baravar. Өткөн жылдын сентябрынан ушул жылдын июнь айына чейин жогорку кеңеш тарабынан 124 мыйзам кабыл алынса, 108 мыйзамга өлкө башы кол койгон. Бул аралыкта парламент тарабынан 615 токтом токулса, 30 миңге чукул жаран жогорку бийлик бутагына ар кандай маселелер менен кайрылышкан. 1 жыл жалаң эле жакшылыктар менен коштолбогонун белгилеген жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков журналисттер менен болгон жыйында жылдын оош кыйыш окуяларына токтолду. Кыргызстан элин эмес, Кыргызстан мамлекетин эмес, жана башка мамлекеттер, бул Европа мамлекеттерине да кызыктуу болду да, аябай. Кызыктуу болгон себеби таза шайлоонун өтүшүнө алар кызыктуу. Таза шайлоонун өтүшүнө булар баа берди. Мына биз ушу менен, урматтуу журналисттер, өзүбүздү ушул демократиялык, парламенттик демократиялык өлкө экенибизди биз көрсөтүп далилдеп алдык. Ошондой эле жыл ичинде саясий окуяларда болбой койбоптур. Президенттик шайлоодон тарта коррупцияга каршы күрөшүүнүн таасири айрым эл өкүлдөрүнө да тийген. Төрага өкүнүчтүү жаңылык катары белгиледи. ШТСке алынган 386 миллион реконструкцияга анын колдонушуна коррупциялык элементтер жаралган экен. Ана ошол жерге анын да тиешеси бар деген комиссиянын жыйынтыгында анын аты ошондой эле бир топ чиновниктердин аттары айтылган. Буга кошо өлкөнүн кошуна мамлекеттер менен чектешкен аймактарындагы кызычуулар, чек ара маселесиндеги чыр-чатактар тууралуу эл өкүлдөрүнүн чечимин коомчулукта күтүп жатканы жашыруун эмес. Тилекке каршы бул маселеге келгенде эл өкүлдөрү так жооп айтып, маселени бир жактуу чечүүгө үлгүрө алган жок. Мен айтып кете аламын, убакыт керек бир аз. Иштер кызуу жүрүп атат. Аябай талкуу кызуу болуп атат. Тез арада бүтүргөнгө өкмөт аракет кылып атат. Ар бир отурум ошо мамлекетте болуп атат, биздин мамлекетте болуп атат. Комиссиялар катуу иштеп атат. Жакынкы жылдардын ичинде бул маселелер да чечилет, аягына чыгат. Маалымат жыйынынын жүрүшүндө эл өкүлдөрүнө берилген көп кабаттуу үйдө учурда кимдер жашап жатканы тууралуу суроолор берилип, шайлоо учурунда артыкчылыктардан баш тартабыз деген убадалары толук жүзөгө ашпагандан кабар бергендей болду. Себеби учурда аймактардан келген айрым депутаттар парламентке тиешелүү көп кабаттуу турак жайда баш калкалары ачыкталды. Бул бүгүнкү күндө бул батирлерде депутаттар жашап атат. 15ке жакын, мен билгеним караганда 15ке жакын депутат бүгүнкү күндө ал жерде жашап атат. Булар кимдер? Бул региондон келген депутаттар. Бишкек шаарында эч кандай батирлери, үйлөрү, турак жайы болбогон депутаттар.
Мисалы, мурун айыл өкмөт болуп иштеген депутаттар бар, мугалим болуп иштеп келген депутаттар бар. Мына ошолорго биз берип бүгүнкү күндө алар бул үйдү служебный катары колдонуп жаткан убагы. Бул чындык. Ал эми 2 айга каникулга тараган эл өкүлдөрү эс алуу менен бирге ал аралыкта жер-жерлерде шайлоочулар менен жолугушаары айтылып, бул сыяктуу эле төрага Дастан Жумабеков да Жалал Абад, Талас облустарына бараарын белгиледи. 2 саатка чукул маалымат жыйында төрага ар тараптуу суроолорго объективдүү, ачык айкын жооп берүүгө аракет кылды. Бир жыл аралыгында жыйындарда таптакыр ооз ачып өз ой пикирин билдирбеген, маалымат каражаттары аркылуу чыгып сүйлөгөн депутаттар болгону да жашыруун эмес. Бирок Жогорку Кеңештин маалымат катчысы Ибрагим Нуракун уулу айрым эл өкүлдөрү парламенттин залында талкууларга активдүү катышпаса да шайлоочулар менен жолугушуп, жер-жерлерде өз округтарында пайдалуу иштери жасаганын айтат. Ошондой эле жыл ичинде 120 депутаттын арасында өкмөттүн курамына кеткендери мандатын тапшырган да болуптур. Каза болуп калган депутаттар болду, соттошуу аркылуу мандатынан ажыратылгандар болду. Ошондой эле өкмөттүн составына кетип, ал жерде башка мамлекеттик кызматтар сунушталып, ошол жака иштеп кетип, мандатынан тапшырып берген депутаттар болду. Алардын ордун жаңы депутаттар келип ээледи. Мындай окуялар ондоп саналат. Жыл ичинде абдан эле көп болду. Андан сырткары мына соттук ишине байланыштуу убактылуу камакка алынган депутаттар болду. Соттук иш, соттун өкүмү чыгып, ошо мандатынан ажыратылган депутаттар дагы болду. Саясаттануучулар легендарлуу парламенттин депутаттары Жогорку Кеңеште 1 жыл аралыгында ар дайым эле алдыга жылыштар болбогонун, кемчиликтер да кеткенин белгилешет. Кумтөр саясий куугунтукка кабылган депутаттардын ишмердүүлүктөрү боюнча олуттуу чечимдер болушу керек болчу дешет. Жогорку Кеңештин эң башкы кемчилдиги бул али да болсо мыйзамдарды чыгаруу талабына келгенде эмнегедир шалаак иштеп аткандай көрүнүп атышат. Айрым бир учурда бул Жогорку Кеңештин билим деңгээлдери балким жетпей атабы, же болбосо иш тажрыйбалары жетпей атабы, эмнегедир ушул али да мындай бир элдин мүдөөсүнө жеткидей толук кандуу иштей албай аткандай көрүнүп турат да. Şu yarım yıl, bir yılın içinde parlament içinde el jönündө көбүрөөк ойлоно баштады да. Эң башкысы жанагы борeki тетисти маселелерин көтөрүп чыгып мындай бир бетке эме бергендей, мындай жооп кылып мындай кылып аткан жакшы мында болуп атат. Эми мындан аркыда ошо закондорду ошо элдин турмушуна жакыныраак кылгандай кылып, албетте мүмкүн болушунча ошо элдин арасына көбүрөөк барып, мына жайында отпускка чыгып келатат. Президент өзүнүн кайрылуусунда айтты кандай иштер жасаш керек деп. Ошо боюнча мындай элди жүзөт этип, элге азыр биринчи ирет эмне керек экен деп, ошого көңүл бурса албетте Кеңеште жакшы болот эле да. Ошондой эле талоочулар айрым иштерди иликтөө боюнча түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиялардын бүтпөй калган жумуштары чек арага байланыштуу иштер соңуна чыкса жакшы болмок деген пикирлерин да билдиришти. Шекер Сатыбалдыева, Бекназар Шерманбетов, Жума Баян. Кайсы коррупционерди кармаба анын артында депутат же саясий топтун өкүлү турат. Ал эми элдин ырыскысын уурдагандар эртедир кечтир өз жазасын аларын унутпашы керек. Мындай билдирүүлөрдү президент Сооронбай Жээнбеков апта ортосунда Жогорку Кеңештин трибунасынан айтты. Ошондой эле сотторду реформалоо боюнча жылдын аягына чейин аткарыла турган иштерге так тапшырмалар берилгенин, үлгүрбөй калдык деген шылтоо кабыл алынбастыгын жана талап катуу болорун эскертти. Жыйынга эл өкүлдөрүнөн сырткары өкмөттүн толук курамы тийиштүү тармактардын жетекчилери катышты. Өлкөнүн өнүгүүсүнө кедергисин тийгизген жагдайларды кечиктирбей чечүүчү талап кылган маселелерди тизмектеген өлкө башчы өз кайрылуусунда эл өкүлдөрүндө аткаруу бийлиги менен ынтымак ырашкерликте иштөөгө, зарыл болгон мыйзамдарды ыкчам колдоп берүүгө чакырды. Буга кошо айрым жогорку бийлик бутактары аскер тармагын жакшыртуу маселелери да айтылып, бул боюнча бир катар жумуштарды жүзөгө ашыруу пландалып жатканы түшүндүрүлдү. Себеби соңку мезгилде генералдык штаб жана коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет болуп түзүлгөн тармактарга сын пикир көп айтылып, аны кайра коргоо министрлиги кылып түзүү демилгелери көтөрүлүп келгени белгилүү. Анткени экиге бөлүнгөн тармактар өзүн өзү актабай майнап чыккан эмес. Кыргызстандагы бийлик бутактарынын түзүлүштөрү тууралуу айта турган болсок, көбүнесе башка бир чет элдик мамлекеттердин бийлик түзүмдөрүнө окшоштурууга аракет жасайбыз. Мисалы, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн көзөмөлдөгөн түзүм эгемендик алгандан бери коргоо министрлигине карап келген. Бирок мурдагы бийликтин тушунда Түркия мамлекетине окшош кубуз келип, коргоо министрлигин жоюп, 100 миңдеген армиянын жетекчилигин башкы штаб деп атап чектеп койдук. Түрктөрдүкүнө коёндой окшош бул түзүм иш жүзүндө КМШ өлкөлөрүнүн аскердик жетекчилери менен тең ата сүйлөшүүгө мүмкүн болбой жаткандыгын адистер айтышууда. Мамлекет башчы кайсы маселелерге басым жасап, эл өкүлдөрү кандай кабылдады? Кийинки сюжетте.
Кыргызстанды кара тумандай каптап, экономиканын өнүгүүсүнө тоскоолдук жараткан коррупция маселеси өлкөнү белчесинен карызга батырган жемкорлор менен күрөшүү тынымсыз жүрүүдө деп айтылганы менен анын көзгө көрүнөрлүк жыйынтыгы байкала электиги талашсыз. Жогорку кеңеште кайрылуу жасаган өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков мунун башкы себеби катары коррупция менен түздөн түз күрөшө турган органдар өздөрү адилет болбой жаткандыгы деп түшүндүрдү. Ошондой эле кайсы коррупционерди кармоо артында депутат же саясий топтун өкүлү турарын да белгиледи. Андыктан элдин ырыскысын урдагандар эртедир кеч жазасын аларын унутпашы керектигин эскертти. Мыйзам бузган адам, ал ким экендигине карабастан, өзгөчө бюджетке кол салгандар сөзсүз түрдө жазаланууга тийиш. Кыныр иш 40 жылда билинет дейт элибиз. Бирок азыркы технологиялар заманында урлук тез эле ашкере болот. Мамлекеттин укуругу узун, жооп берүүчү күнкелерине эч кимдин күмөнү болбосун. Чындыгында коррупция менен күрөш болууда деп айтылганы менен чыныгы күрөш боло электигин эл өкүлдөрү да ырасташууда. Жемкорлорду таап, анын ичкен жегенин ырастап, жазасын төлөткөн соң гана жыйынтык болууда деп айтсак жарашат дешет. Коррупцияны дагы вообще жоюп туу чокусуна чыга элекпиз. Ошол соттор системасындагы, прокуратура системасындагы, фин полиция, укук коргоо органдарынын өздөрүнүн ичиндеги коррупцияларды дагы биз жеңишибиз керек. Ошондой эле өлкөдө акыйкаттыктан не бактайып, элдин көңүлүн көк таштай калтырган сот тармагын реформалоодо бир нече жылдан бери айтылып, бирок иш жүзүнө майнап чыга электиги да көпчүлүккө маалым. Бул боюнча өлкө башы тийиштүү органдарга так тапшырмаларды берип, жыл аягына чейин аткарылбаса катуу чара көрүлөрүн билдирди. Талап катуу болгондуктан олуттуу бурулушка баары даяр болуп, шылтоо кабыл алынбашын да түшүндүрдү. Биз үчүн 2019 жыл өзгөчө жыл болот. Коомдун жана мамлекеттин турмушундагы жаңы этап башталат. Сот реформасы коомду позитивдүү өзгөрүүлөргө алып келет. Үлгүрбөй калды деген шылтоо кабыл алынбайт. Бул реформаны саботаж кылгандарга катуу чаралар көрүлөт. Талап катуу болот. Баарыбыз ушул олуттуу бурулушка даяр болушубуз керек. Өкмөт бул ишке зарыл болгон каражатты бөлсүн, өнүгүүнүн эсебинен үнөмдөбөйлү. Ашмалтай чыгып, элдин ишени менен тайган сот тармагы бир жактама болбой жаткандыгын эл өкүлү Курманкул Зулушев да ырастоодо. Эми бул ирет олуттуу реформа болоор деп үмүт артып турган депутат да бул тармактын жаңылануусун чыдамсыздык менен күтүп жатыптыр. 4 жылдан бери сот реформасы жүрүп келет. Бирок жыйынтыгы көрүнбөй калды. Эми экинчи этабы башталды. Мында дагы президенттин кайрылуусун аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлик, президенттик администрациянын кылган ишмердигине жараша болот да, мөөнөттөрү. Бирок албетте бул зарыл нерсе тез арада бүтүрө. Судьялар, прокурорлор, тергөөчүлөр, адвокаттар, милиция кызматкерлери келелки жылдын башынан тарта жаңы тартипти иштөөгө милдеттүү экендигин өз сөзүнө белгилеген мамлекет башчы бул кадамдарды чечкиндүү реформанын башаты дейт. Албетте ички иштер тармагы да ыкчам реформага муктаж. МВДнын реформалары боюнча жалпы коомдук бааны берди. Президент толугу менен реформа өткөн жок. Реформаны биз каршылайбыз. Реформа дегенде бул элдер ишеним пайда болгондо, ички иштер министрлигине, жалпы укук коргоо органдарына ишеним пайда болгондо гана реформанын жыйынтыгы чыкты деген маселе болду. Баарын кадр чечет дегендей, соңку жылдардагы өлкөнүн абалынан эле кадрлардын сапатын, деңгээлин байкоо болот. Кесиптик чеберчилигинен, билиминен да мурун кадрларды тандоодо жердешчилик, тааныш билиш чоң ролду ойногондуктан бул маселени да жолго коюу мезгил келгендиги талашсыз. Эми мамлекетте кадр тандоо, алардын квалификациясын жогорулатууда негизги максаттардын бири болмокчу. Бул эми жашыруу эмес, бардыгы билет. Дайыма баягы тааныш билиштик, өзүнүн жакын жумушка орноштуруу деген маселелер орун алып келген. Ошол маселелерди түп тамырынан өзгөртүп, татыктуу адистер иштеш керек деген маселени койду да. Бул эң туура маселе болуш керек менин оюмча. Жыйында өкмөттүн жалпы курамына эл өкүлдөрүнө кайрылуу жолдогон президент ар бир тармактагы кемчиликтерди, аларды жоюуну, айыл аймактарды өнүктүрүү тууралуу маселелерди да көңүл сыртында калтырган жок. Депутаттарды аткаруу бийлиги менен биргеликте иштеп, зарыл болгон маанилүү мыйзамдарды ыкчам кабыл алып берүүгө чакырды. Мындан сырткары жогорку бийлик бутактарынын декларациялары текшерилери да өлкө башы тарабынан жыйындын жүрүшүнө белгиленди. 1-июлдан баштап президенттин аппаратынын, өкмөттүн, жогорку кеңештин, сот жана укук коргоо органдарынын декларацияларын текшерүү башталат. Бул коррупция каршы кадамдын олуттуу компоненти. Ар бир чиновник таманакы, маңдай тери менен тапкан кирешесине жараша жасаш керек. Жакындарына жаздырып, мыйзамсыз байлыгын жашыргандардын чыгымдары ачык болуп, чиновниктин таза иштөөсүн камсыз кылуучу механизмдерди киргизүү зарыл.
анын үстүндө иштеп жатабыз. Буга кошо айрым жогорку бийлик бутактары аскер тармагын жакшыртуу маселелери да айтылып, бул боюнча бир катар жумуштарды жүзөгө ашыруу пландалып жатканы түшүндүрүлдү. Себеби соңку мезгилде генералдык штаб жана коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет болуп түзүлгөн. Тармактарга сын пикирлер көп айтылып, аны кайра коргоо министрлиги кылып түзүү демилгелери көтөрүлүп келгени белгилүү. Анткени экиге бөлүнгөн тармактар өзүн өзү актабай майнап чыкпаптыр. Бир мекемени, бир ведомствону аны бөлүп, бул туура эмес. Бир адам болуш керек, жоопкерчилик алыш керек, бир жетекчи болуш керек. Ошол жумушту определенно ошол багыттагы жумушту, мисалы коргоо министрлиги деп атпайсызбы? Ошол багытта бир адам жооптуу болуш керек. Анан бизде кээ бир учурларда кандай болуп атат? Мен жооп бербейм, бул жак жооп берет, генштаб жооп берет же алар жооп берет деп баягы жоопкерчилик сезим кайрадан жок болуп калып атат да. 5-6 миллион халкы бар мамлекетибизге мындай структура өзүн өзү актаган жок деп айтсак болот да. Бизге киргизгенин себеби мен ойлойм бу жерде кээ бир саясатчылардын өз кызыкчылыгы болгон да. Ушу куралдуу күчтөргө баягы генералдык орундар, штаттар керек болуп калып, ошону киргизилген да. Бизде мына шериктеш мамлекеттердин мейкиндигинде негизи бардыгында эле коргоо министрлиги болуп эсептелинет да. Коргоо жаатындагы мамлекеттик структураларды. Ал эми азыркы күндө мисалы үчүн коргоо министрлиги коргоо комитетинин деңгээлине чейин түшүрүлүп калды. Антке менен коргоо министрлигин эки тармакка ажыратуу демилгесин көтөрүп, анын жүзөгө ашуусуна салым кошкон мурунку коргоо министри экс-депутат Исмаил Исаков баштапкы план жакшы болгондугун түшүндүрдү. Эң оолу жумуш жакшы башталып, эки тармак чечкиндүү аракеттерди жасай баштаган. Негизги максат жакшы болгон дейт. Эки нерсени эске алышыбыз керек да. Биринчи, бул аскер саясатын ким жүргүзөт? Экинчи, ошо саясатка эч аралашпай, аскерлерди, элди, коомду, аймагыбызды даярлай турган жана бир кокустук болгондо тез ара башкара турган бир орган керек, башкаруу орган деп. Мына ошонун негизинде демилге көтөрүп, мен мурунку президент Атамбаевка барып айтып, ал дагы колдоого алып, мындай макул болуп, ушу негизинде кеткен элек да. Бирок келечектен көптү үмүттөндүргөн тармактын иши Исмаил Исаков депутаттык мөөнөтү бүткөн соң солгундап, бири чыныгы аскерлер менен, экинчиси аларды камсыздоо саясатын жүргүзгөн тармактарда башаламандык башталыптыр. Канткен күндө да иш уланып кетсе деп түптөгөн жайынын өтөөсүнө чыкпай калганына ичи ачышкан экс-министр коргоо министрлиги түзүлсө да, башкы штаб ошол бойдон калса жакшы болмок деген ойдо. Алар түшүнбөй, генералдык штабты өйдөнгү деңгээлге көтөрүп, коргоо министрин ылдый басып, ошонун жетекчисинин сунушу боюнча коргоо министри шайланат деп, анан кийин аныга дагы ылдый түшүрүшүп, Сариевдин премьер-министр болуп турганда демилге көтөрүшүп, буну комитет кылып, жок кылып алышты. Бул өтө өкүнүчтүү. Тилекке каршы азыркы президентибиз ушулардын баарын оңдоймун деп аракет кылгандыктан, биз бул демилгени, аракетин колдоп, мүмкүнчүлүк болсо мына жеринде мындай кылыш керек деп айтып берсек, жакшы жолго түшүп алсак, Кыргызстандын коопсуздугуна, элибизге эле, мамлекетке да жакшы болот эле. Белгилей кетсек, 2014-жылдын февраль айында ошол кездеги өлкө башчынын жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы түзүлүп, ал аскердик түзүлүштөрдү, аскердик башкаруунун борбордук органы жана оперативдүү башкаруунун башкы органы катары аныкталган. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Жума Баян. Мамлекет соңку жылдары жолдорду курууга билектирөө киришкени менен алардын сапатына айтылган сындар токтой элек. Бир гана баш калаада Кытай грантынын эсебинен 49 көчөнүн жолу жаңыртылып жатса, дагы ушунчасы жергиликтүү казынанын эсебинен оңдолууда. Маселен, Бишкек асфальт сервис ишканасы тарабынан курулуп жаткан Көреңкеев көчөсүнө төшөлгөн бир катар асфальт тешилип, учурда экинчи катмары салынбай жатып, чуңкурларды кесип оңдоо иштери башталган. Муну менен катар тургундар асфальттын айрым тешиктери бетондолуп жатканына таң калышууда. Бул жуманын соңунда Бишкектин мэри Албек Ибраимов кытайлардын акчасына салынып жаткан жолдорду журналисттер менен биргеликте барып, жумуштун жүрүшүнө көз салды. Кала башчысы суроолорго жооп берип жатып, азыркы күндө Бишкек шаарында көбүнчө борбордук көчөлөр оңдолуп жатканын, асфальттар төшөлүп бүтөрү менен эле жолду ачып, бирок жөө жүргүнчүлөр өтчү тротуарлар азырынча экинчи планда калып жаткандыгын айтып берди. Бирок шаардыктар капиталдык оңдоодон өтүп жаткан жолдор өтө узак убакытта жумуштун ыргагы болсо, өтө солгун маанайда жүрүп жаткандыгын белгилешүүдө.
Кала башчысынын журналисттер менен биргеликтеги шаар көчөлөрүнүн кыдыруусу Чүй Ген көчөсүнүн Жаш Гвардия бульварынан Калык Акиевке чейинки бөлүгүнөн башталды. Бул жолдун туурасы 16-18 метрди түзөт. Бүгүнкү күндө жол жээгинин тосмолору алмаштырылып, 2 катмар асфальт төшөлгөн. Жакынкы күндөрү пайдаланууга берилгени турат. Журналисттер Боталиев көчөсүндөгү ремонт иштери менен да таанышты. Бул жолдун Элебесовдон Махатма Гандиге чейинки бөлүгү 3,5 чакырым. Куруучулар аны кийинки аптада жасап бүтүүнү мерчемдөдү. Бирок анын сапаты жергиликтүүлөрдү канааттандырбайт. Ну, сейчас, конечно, нормальная улица. Албетте, азыр жол мурункуга салыштырмалуу бир топ жакшырды, бирок 2 жылдан бери жасап бүтө албай коюшту. Азыр автобуска отуруу үчүн аркы көчөгө чейин басууга туура келүүдө. Ал эми сапатын эми көрөбүз. Анткени тиги жакта бүткөн жолдон жарака кеткен. Менимче жаңы салынган жол жок дегенде 5 жылга чыдашы керек. Возникает технические проблемы. Техникалык көйгөйлөр жаралууда. Кээ бир жерлерде асфальттын сапаты талапка жооп бербейт. Өткөн жыл жасалган жолдордун айрым жерлеринде аныкталган мүчүлүштүктөр падиратчынын өзүнүн эсебинен оңдолуп жатат. Эскерте кетсек, Бишкек шаарынын жолдорун реконструкциялоо долбоорунун алкагында калаадагы 100 км узундуктагы 49 көчөдө жаңылоо, оңдоо иштери жүрүүдө. Ал үчүн Кытай өкмөтү гранттык негизде $73 миллион бөлгөн. Капиталдык курулуш башкармалыгы жолдорду кеңейтүү, тыгын көп катталган проспектилерге альтернативалуу каттамдарды ачууга басым жасоодо. Бирок мындай аракеттерге турактарын түрттүрүүгө каршы болгон Бишкектин айрым тургундары бут тосуп жатат. Бир топ кыйынчылыктар менен туш болдук, кабыл болдук. Ошого байланыштуу быйыл ошол кышы менен иштелген жумуштун негизинде ошол выкуптар менен, анан ошол баягы сностор менен толук түшүнүк бар. Шаар тургундары менен ошого байланыштуу биз деген жолду курганга байланыштуу ошол жердин арыгындагы, сугат арыгындагы, тротуарындагы анан бул столбуларды дагы освещенияны да жаңыртып кеткенге азыр ошол масштабный жумуштарды өткөрүп атабыз. Анткени менен жолдорду реконструкциялоодо шаардын борбордук бөлүктөрүнө гана көңүл бурулуп, четиндегилери эске алынбай калууда деп тургундар нааразы. Себеби 48 жаңы конуштун көпчүлүгүндө абал көңүл жылытпайт. Толук ошол жыл массивтердин жанынан автомагистраль өткөнгө мүмкүнчүлүк түзүп атат да, ошол биз 36-сын камтып кеткенге аракет кылдык. Анын ичинде 47 жыл массивдин ичинде анклавный жыл массивтери бар. Анын ичинде дагы ал жыл массивтердин ичинде дагы Мурас Ордо, ошого окшогон көчөлөр жыл массивтерде азыр анын ичинде дагы центральный магистральный асфальт жолдор жүрүп атат. Бирок мэр айтып жаткан 36 жаңы конушта деле жолдордун реконструкцияланышы, жада калса чуңкурларды оңдоо иштери көп байкала бербейт. Мисалы, Арчабешик конушундагы Чортеков көчөсүнүн кейиштүү абалы тургундарды жүдөтүп, шайын оодарууда. Конуштун түптөлгөнүнө кыйла жыл болсо да, асфальт жолдон кабар жок. Жол салынат, планга кирди деп тургундарды жыл сайын мэрия сороткону менен жашоочулар дале болсо таштак жол менен жүрүүгө аргасыз. Канча жыл болду, 3 мэр өтүп кетти. Ушул жерде ар бир Өмүркулов бардыгы абешет эткен. Бирок бирөө да аткарган жок. Ушул жерден Өмүркулов кайтканда, мына сиз кетип калсаңыз ким аткарат десек, мына киши артындагы заместитель деген болгон жок. Андан кийин мына азыркы мэрге да бардык. Мэрге барсак болот. Экинчи Кытайдан жардамга акча келгенде бүтүрүп беребиз деген. Бул да болгон жок. Бул көчөдөн унаалары менен айдоочулар да жүдөшөт. Аңгек чөңгөк жолдун кесепетинен мындагы автобус каттамы да жүрбөй калыптыр. Азыр бар болгону 176 маршруттук такси каттайт. Каттамдагы айдоочулар да жолдун жамандыгынан бир күн иштеп, 2 күн унааларын оңдотуп ара тартып жатканын айтышууда. Мен берги иштегениме 17 жыл болду. Мына ушул жол менен жүрүп атканымачы. Ушул 17 жылдын ичинде ушул жолду караган эч ким жок. Бир жолу өзүбүздүн акчабызды чыгарып, ушул жолду бир жолу 10 жыл мурун тегистеткенбиз. Эгер жолду жасасам, мына троллейбус да келмек. Жолду жасап берсечи. Азыр мисалы үчүн жолдон качып, даже биздин шоферлор, мисалы үчүн мурун мондай эски машина алып жүргөндө, эски Мерседестер менен жүргөндө бар эле. Көп машина болчу. Азыр жаңы машина спринтер алгандар кетип атат могу жолдончу. Мен ушул жерде иштедим 14 жыл болду. 14 жылдан бери бир кароо жок ушул жерде. Машиналар сынганын айтып мына. Барып келген сайын жумасына кеде айына 2-ден 3төн ресурс ушул жерде. Ушу жолго жакшынакай эле эме карап берип койсоңор жакшы болот эле.
Калаанын четинде жайгашкан жаңы конуштардын бири теңдикте да жол көйгөйү орчундуу маселелерден. Конуштун так ортосундагы өнөк-чөнөктүү трасса шаарды айланма жол менен байланыштырып, андан ары полигонго жеткирген маанилүү жолдордун бири. Мындан улам аны менен тегерек четинде жашаган эл гана эмес, муниципалдык тазалык ишканасы да каттайт. Жергиликтүүлөрдүн айтымында бийлик мында 15 жылдан бери тешилген жерин жамап коюу менен гана чектелип келет. Азыр дагы мынантип кум таштап кичине болуп, элдер өздөрү кум ташташып эме койгон. Бизден кийинки салынган жаңы конуштарды оңдолуп калды, биздики болсо эскибиз иши да оңдолуп элек. Көп эле чогулушуп атып шейдетип кетишет. Жок, бирок жасалбайт. Айыл өкмөттөн келишет, мэриядан келебиз дешет. Теңдиктин жолу менен көбүнчөсү маршруттук кичи автобустар жүргөндүктөн аңгек дөңгөктүү жол айдоочулардын да айласын кетирген. Эгеле ушул жол жасалганын көрүп элекпиз. Өзүбүз топуракта көбүз, түстөйбүз. Азыр быйыл баштай элекпиз да. Убактыбыз жетише элек, акчабыз көбөйбөй атат. Конуш тургундарын кыйнаган жол көйгөйүн жергиликтүү бийликке жеткирүү үчүн жашоочулар буга чейин деле бир нече жолу кайрылыптыр. Маевка айыл аймагынын башчысы жол ведомстволук деңгээлде болгондуктан мэриянын балансында турат деп билдирди. Планов мы, конечно, планируем. Жол негизи шаардык бийликке карайт, бирок аны мэрия жасабайт. Бул жолдун курулушуна биз 2 жыл мурун акча бөлгөнбүз, бирок башка айылдагы скважинаны оңдоого жумшадык. Быйыл кайра планга киргизип жатабыз. Күзгө жакын эски асфальттын калдыктарын майдалатып, шагыл төшөгөнгө аракет кылабыз. Андан ашык ремонт жасоого айыл өкмөттүн дарамети жетпейт. Жол шаардык бийликтин карамагында турат деген айыл өкмөтүнүн сөзүн Албек Ибраимов да четке какты. Бирок ал тагдыры ара жолдо калган теңдиктин жолу Таштанды полигону менен чогуу реконструкцияланаарын кошумчалады. Ал көчө тиги жыл массивдин ортосу менен өтөт, бирок биз свалкага проектибизде көчө бар. Ошол проект негизинде биз ал көчөнү бүтүрөбүз. Бийлик теңине албай жаткан теңдик сыяктуу жолу начар жаңы конуштар Бишкекте ондоп саналат. Бирок шаар жетекчиси айтып жаткан реконструкциялоо планына киргизилген. Багы бар 36 конуш кайсы экени азырынча белгисиз. Себеби шаардын четине жаңы түшкөн айылдардын кайсынысына барба, түптөлгөнүнө 10-15 жыл болгонуна карабай, жол маселеси курч экени байкалат. Чынара Нурсейитова, Тынчтык Көлбаев, Жума Баян. Жолдор темасына улай эле өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштырган Балыкчы Жалал-Абад жолунун курулушунун башталганына быйыл 4 жылдын жүзү болот. Жалпысы болуп 433 чакырымды түзгөн жолдо 2 эстакадалык көпүрө жана узундугу 3 км 815 метрди түзгөн тоону тешип өткөн тоннель курулууда. Бүгүнкү күндө биринчи фазанын тагыраагы Казарман Жалал-Абад жолунун курулушунун 66% аяктаса, экинчи фазада жол куруу иштеринин 56% бүткөрүлгөн. Аталган ири долбоор 2022 жылы толук соңуна чыгып пайдаланууга берилет деп пландалууда. Бул арада түндүк менен түштүктү бириктирген жаңы жолдун айрым жерлери пайдаланууга берилбей жатып, жарылып, өөлөнүп, көчүп жаткандыгы массалык маалымат каражаттарында айтылууда. Мында да жептегидей жана тарых музейиндегидей коррупциялык схемалар болушу мүмкүн деген шек менен атайын депутаттык комиссия иликтемей болду. Эң кызыгы комиссияны Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиев жетектемей болгондугунда. Бул депутат түндүк менен түштүктү байланыштырган экинчи жолго мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ысмын ыйгаруу боюнча кыйкырып чыккан жайы бар эле. Ошондуктан коомчулук жолго бөлүнгөн каражаттардын канчасы асфальтка, канчасы чөнтөккө кеткенин иликтөөгө Жумалиевдин анчейин духу жете бербейт деп ишенбей турушат. Жылы башталган Балыкчы Жалал-Абад альтернативалык жолунун курулушу 3 фазага бөлүнгөн. Ратификацияланган келишимге ылайык ар бир чакырым жол орточо эсеп менен $1,617,000 салынууда. Албетте курулуштун ар бир фазасынын баасы жана аткарылып жаткан иштин көлөмү ар башка. Анткени ар бир фазанын өзгөчөлөнгөн курулуштары бар. Долбоордун биринчи фазасынын баасы $3,399,989,000 деп эсептелинген. Кытайдын экспорттук импорттук банкы каржылайт. Азыркы күндө
долбоордо каралган иштердин 67% бүтүп калды. Нарын дарыясынын үстүнө курулуп жаткан көпүрөнүн узундугу 400 метрди түзөт. Аталган көпүрөнүн курулуп башталганына быйыл 1,5 жылдын жүзү болду. Аталган аймак тоолуу татаал рельеф болгондуктан сейсмикалык абалга байланыштуу тоннелдин ордуна 2 эстакадалык көпүрө курулууда. Алардын тирөөштөрү 46 метр тереңдикке чейин киргизилип орнотулуп жатат. Унаа өтө турган жолдун кеңдиги 11,5 метрге жетет. Азыр темир бетон конструкциялар боюнча иштер жасалып, 26 жана 36 метрлик устундар коюлуп даярдалууда. Ушул көпүрөнүн азыркы кезде 42,2% курулуп бүттү. Свайлары өзү свай деген бул апаранасындагысы 36 свай болот, анын уже 42% 50% даяр болду. Бизден ушундан кийинки көпүрө ал биринчи эстакадалык көпүрө деп аталат дагы. Анын жалпы узундугу 1076 метр. Анын 22% даяр азыркы күндө. Жумуш жүрүп атат, свайында дагы апаралар да көтөрүп атышат. Мындай курулуш Кыргызстанда биринчи жолу ишке ашып жатат. Маалыматка ылайык аталган көпүрөлөрдүн курулушу 2019 жылы толугу менен бүткөрүлөт. Биздин Кыргызстанда мындай көпүрө биринчи жолу курулуп атканына байланыштуу мындай узун пролеттогу узун көпүрөлөргө атайын техникалык нормативдер боюнча мындай требованиялар каралган. Ошол требованиялар боюнча ушул көпүрөлөрдүн баардыгы курулат да. Негизинен бул жолдун баардык параметри биздин Кыргызстанда биринчи жолу 11,5 тонналык жүккө негизделген. Бул жана машинанын огу 11,5 тонна. Биринчи жолу ушул альтернативдик жолдо ушул жүк көтөрүмдүүлүк параметрлер бул негизги асфальтка деле, көпүрөлөргө жана баардык сооруженияларга ошол норматив киргизилген биринчи жолу. Биз азыр түндүк менен түштүктү байланыштырган Балыкчы Жалал-Абад альтернативалык жолунун 291-333 чакырымында турабыз. Тагыраагы Казарман Жалал-Абад жолунда. Бул жол куруу иштеринин биринчи фазасына кирип, жумуштун 66% аяктаган. План боюнча кийинки жылы бүткөрүлмөкчү. Жолду кыскартуу максатында тоону тешип, 3 км 815 метрди түзгөн тоннелдердин курулуш иши кызуу жүрүүдө. Аталган тоннел көк ар ташуусу аркылуу өтөт. Ошондуктан бул жол куруудагы эң оор аймак болуп саналат. Адистердин айтымында тоннелге бара турган убактылуу жолду курууга эле 1 жыл убакыт кеткен. Балыкчы Жалал-Абад жолунда курулуп жаткан туннелдин узундугу 3 км 815 метрди түзүп, Бишкек-Ош жолундагы Кусейин Көлбаев атындагы туннелден 1,5 эсеге чоң болот. Туннелдин бийиктиги 9,5 метр болсо, туурасы 10,5 метрди түзөт. Ичинде жүк ташуучу 2 унаа батып, жанына жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар салынат. Транспорт жана жолдор министрлигинин берген маалыматы боюнча аталган туннелдин курулушу 2020 жылы аяктайт. Тоннелге кошумча дагы бир тоннел салынууда. 2 тоннел катары менен жайгашып, экөө 400 метр сайын байланышып турат. Чоң тоннелдин ичинде кырсык болсо, экинчиси аркылуу чыгууга болот. Туннелдин ортосунда бирдеме кырсык болуп калат, же машина токтоп кала турган болсо, же бирдеме күтүлбөгөн бирдеме эметип кала турган болсо, элдерди жеңил машинени чыгара турган жанындагы аварийный туннель курулат. Ошон үчүн бул жерде коопсуздук жагы өтө бийик каралганда. Ош-Бишкек жолуна альтернатива болуучу түндүк-түштүк же башкача айтканда Жалал-Абад Балыкчы жолунун жалпы узундугу 433 чакырымды түзүп, Чаек Көкөмерен казарман аркылуу өтөт. Жолдун биринчи жана экинчи фазасын Кытайдын Эксим банкы каржылап, бөлүнгөн $698 миллион 440 миллиону сарпталды. Долбоорго ылайык курулушка жалпысынан $850 миллион Америка доллары талап кылынат. Эске сала кетсек, жол куруу демилгесин экс-президент Алмазбек Атамбаев көтөргөн. Айсара Тыналы кызы Гүлчөрө Казымкулов, Жума Баян, Тоғыз Тороо району. Сиздер менен Жума Баян маалымат аналитикалык программасында Ильязбек Балташев болду. Бул чыгарылышты YouTube'дагы баракчабыздан New TV KG деп издеп таап көрсөңүз да болот. Эмки эфирден жолукканча сак саламатта калыңыздар. Ауа райынын демөөрчүсү Памир булак суусу.
Аба ырайынын демөөрчүсү Памир булак суусу.